жана проституткаларга барса деле спецназ, тияка барса деле спецназ болуп, жана министр здравоохранения Алымкадыр Бешеналиевди кармаганда да спецназ кылып, баарын алып барып. Эми элдин баары көнүп калды да, согуш убагындагыдай эле жүрүп атканына. Бул негизи чоң нерсе, күлкүлүү нерсе. Азим Ройду мен жанагы президент менен сүрөткө түшкөндө, анан кийин министр МВД жана медаль бергенде мен айткам да, бул негизи туура эмес. Мындай кишилер менен жолугуп, эметкен туура эмес деп койсом, мени сотко берип, чоң суммада жана балдарын ташиипти жаман көндүрөбүз деп, жанагы баласы дөңгөлөк урдаганга чейин көрсөтүп видеолорун. Еще сот болуп элек. Аларды көрсөтүп, ушундай жолго барышкандар да. 18 жашыман баштап мен погон таңган кишимин. Менин воспитаниям СССРдан бери бизди окутканда мыйзамдуулукту сактап, мыйзам менен жашагыла деп үйрөтүп келген. Мына ошодон бери бүгүнкүгө чейин мен эч качан мыйзамды өзүм бузган эмесмин. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда конокто генерал Өмүрбек Собоналиев болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Акыркы учурларда ушу саясаттан алыстап кеткендей сезим калтырдыңыз да, учурда эмне менен алектенип жатасыз? Эми эл катары эле жашоо турмуш өтүп атат. Баардыгын көрүп атабыз. Ошондой эле. Анан саясаттан кеттик деп мен айта албайм, себеби бүгүнкү күндө ситуацияга жараша журналисттер дагы жана блогерлер дагы баардыгы саясаттан өздөрү алыстап калгандай сезилип атат да. Биз эмес, саясатчылар эмес, негизи блогерлер, журналисттер. Анткени Кыргызстанда эркиндик туу тутуп жүргөн көп журналисттердин баардыгы бүгүнкү күндө мурункудай активный болбой калышты да. Анан ошо саясатчыларга дагы мындай биртке эметчет да, мындай тенденция даярданат да. Ошон үчүн бул Кыргызстанда бул көрүнүш баардыгына эле тиешелүү да. Мен ушу жогорку кеңештеги мыйзам долбоорлору боюнча сурагым келип атат да сизден. Жакында эле ушул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлерин видеого, сүрөткө тартууга тыюу салуу боюнча. Ушул боюнча кандай пикирдесиз? Негизи туура эле ушундай мыйзам долбоорунун сунушталып жатканына? Эми негизи бүгүнкү күндө президентский башкаруу биринчиден, экинчиден бүт эксперттер дүйнө жүзүндөгү муну акыркы камоолор менен, жанагы журналисттер менен, көп саясатчылардын камоо менен биз авторитардык жолго түштү, күч структураларынын баардыгына басым жасап атат деген жыйынтык чыгарып атышпайбы? Ошого жараша бул дагы ошонун эмеси да болуп аткан жолу эле. Жанагындай мыйзамдарды кабыл алып атканычы МВД боюнча аларды сүрөткө тартпаш керек, тиги бу деген. Бул дүйнө жүзүндө практикада спецоперациялар жүрүп атканда, алар маскачаан болуп жүрүшөт да. Согуш убагында, мына азыр Россия менен Украинанын ортосунда дагы согуш убагында маскачаан эмне себептен жүрүшөт? Анткени жашырат. Международный трибуналдан кийин соцсеттен көрүп алып туруп айтпасын деп булар жашырат. Мыйзам жолунда жүргөн, мыйзам менен аткарган күч органдары аларды баардыгы тартып, баардыгы эметет. Себеби анткени ошол эле муну биздин эменин убагында, кармоолордун убагында кандай эмелерди болуп атат? Превышение власти. Ошондо, конечно, маска кийип алып туруп, аябай күч колдонгондо ким экенин тааныбайт да. Ошон үчүн мен көп жыл күч структурада иштеген киши аркылуу бул мыйзамды колдобойм да, себеби бул күч органдары негизи конституция боюнча элди коргош керек. Террористтер менен күрөшүш керек. Бул деген спецоперация болот. Көчөдөгү жанагы эмелерди
кайтарып атканда бул наоборот элге жакшылык кылам деп элдин арасында жүрөт да күч органдары. Алар ачык болуш керек. Алар менен любой киши келип жанында туруп сүрөткө түшүш керек. Наоборот колдош керек. Вот жакында эле интервьюну берип атпайбы? Күч структураларынын майрамынын алдында бардыгы биз эл мененбиз. Мына көчөдө формачан келатканда бизди сыйлап, ой кандай сулуу экенсиңер, тиги бу деп сүрөткө түшүп атат деп кыздар интервью берип атат. Негизи вот ошондой маанайда күч структуралары майрамдын алдында эле эмес, постоянно иштеш керек да. Анан кийин жанагындай жолго барбаш керек. Бул деген просто эле күч структураларынын бардыгын эметип атат да, жабык органга алып келиш керек. Да, жабык орган спецслужбалар болот. Но милиция эмес. Милицияда ар кандай болот да. Спецназ деген бул башка нерсе. Анан бул мыйзам долбоору ушул бир тараптуу иштеп калбайбы? Анткени сиз айтып атпайсызбы ошо көчөлөрдө мисалы милиция кызматкери менен сүрөткө түшкөн учурлары же милиция кызматкерлери өздөрү мыйзам бузганда сүрөткө, видеого тартып калган учурлар көп эле болгон да. Негизи кимге керек? Мыйзам бузган сотрудниктерге керек да, жана маскачан эмелерге ошодон жоопкерчиликтен качып кеткенге. Бул биринчиден. Экинчиден эми 21-кылымда бүт мыйзамдар кыргызстандык деле мыйзам эмес. Дүйнө жүзүнгө стандарт болгон мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ошондо анан биз 21-кылымда жашап атабыз деп. Болбосо биздин азыр көп мыйзамдар көп эмеге дал келбейт да. Анан биздин азыркы чоңдорубуз эме интервью берип атат. Жо, биз менталитетке жараша болуш керек деп. Анда, пожалуйста, бардыгын кетирип кой, бир эле президент калсын, анан курултайды ачып алгыла, болду. Хан мамлекетин объявить этип койгула, кереги эмне анда? Кеп ошодо болотпу? Сиз өзүңүз ошо көп жыл күч структурасында иштебедиңизби? Негизи учурда күч структурасынын ишине кандай баа бересиз? Мисалы, ошол эле учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупция менен күрөшүп атабыз деп атпайбы? Коррупция менен мыйзамдуу эле, мыйзам чегинде эле күрөшүп жатышабы? Ушулар боюнча кеңири токтолуп кетсеңиз. Мен СССР убагында 77-жылы 18 жашыман баштап мен погон тагынган кишимин. Менин воспитаниям СССРден бери бизди окутканда мыйзамдуулукту сактап, мыйзам менен жашагыла деп үйрөтүп келген. Мына ошодон бери бүгүнкүгө чейин мен эч качан мыйзамды өзүм бузган эмесмин. Мен жетекчи органдарда кайсы гана жерде болбойн, мен эч качан эч кимге мыйзамды буздурчу эмесмин, өзүм да бузчу эмесмин. Мыйзам. Анткени бүгүнкү күндөгү жана коррупция менен күрөшкөн бүт эмелер мыйзам чегинде болуш керек. Биз мына кылмыштуулук менен күрөшүп жүргөндө дагы ошо кылмышкерлерге мыйзамды бузчу эмеспиз. Мыйзам үстүндө, анткени алар да биздин жарандар. Ошон үчүн биз аларга мыйзам үстүндө, мыйзам чегинде только иш кылчубуз. Анан эч кандай кыйнап, аларды тигиндей мындай кылчу эмеспиз. Анткени орган сот эмес да. Кийин сот болот. Ошого чейин апарчубуз. Анан соттор кандай чечим чыгарса ошо менен. Бирок бүт баарды гумандуу эме болот да. Анан баардыгын эле уртепкиге алып келип эле биз негизи спецназды көп колдончу эмеспиз. Спецназды только жанагындай өтө спецоперация болгондо эле колдончубуз. А так бүгүнкү күндө телевизордон көрсөтүп атат. Жана проституткаларга барса деле спецназ, тияка барса деле спецназ болуп, жана министр здравоохранения жанагы Алымкадыр Бешеналиевди кармаганда да спецназ кылып, баарын алып барып, эми элдин баары көнүп калды да, согуш убагындагыдай эле жүрүп атканына. Бул негизи чоң нерсе, күлкүлүү нерсе. Мындай болуш керек, элди көндүрбөш керек спецназга. Бул биринчиден, экинчиден бүт чеги мыйзамдуу, анан отчет болуш керек. Бүгүнкү күндө элдин арасында эмне кеп? Ой, тигини алып коюптур, буну кустуруп коюптур. Анан кийин тигини добровольно берип коюптур.
түрмеде отырып алып тұрып добровольно беріп қойып тұр дегенде күлкім келеді де. Түрмеде отырып алып тұрып добровольно өрбейді. Бизнесмендердің добровольно бергені бұл меценатство. Анан той топырға барып, областарға барып, өзлер береді. Анан түрмеге отырып алып тұрып, мен мамлекетке қайырып бердім, теге бұл дегенде, бұл уже чоң пытка да. Международный эме бойынша бұл кишини мажбурлоого жатат. Анан кейін биздин Кыргызстан турмуштан көп эле нерсе өттү. Бийлик алмашкан сайын саясатчылар болобу, аттуу баштуу жана бизнесмендер болобу, бардыгы башка бийлик келгенде бүт бардыгы өзүнүн жеке менчиктерин кайта алып алышат. Оправдаться этип алат саясатчылар. Анткени бизде ошондой өзүңөр деле билесиңер. Жогорку сот аркылуу оправдация этип алат. Жогорку сот аркылуу кайрып алат мүлкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ким анан кийин ушунун баардыгын кайтарганда бюджеттен төлөйт да, мамлекеттик бюджеттен. Жана миллиардтарды айтып атат бюджеттен. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе эми жанагындай ГКМБ, МВД, прокуратура көрсөтүп атпайбы? Тигини кармадык, бул кармадык деп. Ал жакшы нерсе элге ошон көрсөт. А бирок аягым неме бүткөнүн да көрсөт да, бир көрсөткөндөн кийин. Анан биз угуп калып атабыз, тетигиде кой берип коюптур, буну кой берип коюптур. Ал киши кайта өз ордуна бараптыр сот аркылуу. Тигинде мындай деп, же ушундай катуу көпүлдеп, ушундай выступать эткен кишилер бар да жанагы, ой, бул преступник дегендей, мындай деп. Анан эле адвокаттар айтат, жок, ал никакой преступник эмес, розыска токтотулган, эч кандай кызмат эмеси жок азыр бүгүн деп. Мына мисал катары эле Азимройду айталы. Жанагы эменин Камчы Көлбаевдин насаатчысы, өкүл атасы эмес, насаатчысы. Ошону Камчыбек Ташиев кандай айтты эле? Бул деген криминал, түйүнө жетебиз, дегенде мындай деп. Анан кийин адвокат айтат, жок, анын эч кандай состав преступлениясы жок, мындай кетип калды деп. Ошону айткандан кийин мындай кыргыздын жарандарын айтып коюш керек да, эмне болду деп. Эмне себептен мен ошо Азимройго токтолуп атам. Анткени Азимройду мен жанагы президент менен сүрөткө түшкөндө, анан кийин министр МВД жана медаль бергенде мен айткам да, бул негизи туура эмес. Мындай кишилер менен жолугуп, эметкен туура эмес деп койсом, мени сотко берип, чоң суммада 150 миллион сомго арыз берип мени, так, мен үстүмө исковое заявление берип. Анан кийин сот мен жок эле биринчи, экинчи инстанциясы карап туруп, анан 15 000 сомго эметип койгондо, анан мен өзүм пенсиямды төлөп берип койгом, генеральский пенсиямды, так. Мындай принципиально. Анткени билдим да, эми мени эки жол сотко чакырбай таппа койдук Суганалиевди деп. Анан жана айттык, бул заказ эле депчи, негизи анан сураштырсак ошондой эле болуп калды. Анан кийин Ташиев аны ошентип айткандан кийин розыска бергенден өзүнө эле эмес, аялына берген. Анан бүгүнкү күндө алардын үстүнөн эч кандай кылмыш баары токтолду деп койгондон кийин мен ушундай маселелер негизи мыйзам чегинде болсо Кыргызстанга да негизи алдын ала жакшы болот, бийликтин эмесине өзүнүн аброюна да жакшы болот да булчу. Ушундай маселелердичи, мисалы социалдык тармактарда чындыгында эле жазып атышпайбы? Аягы эмне болду, ачыктык болбой жатат депчи. Анан эмнеге бул нерсеге эмне түрткү болуп атат? Эмне үчүн ачыктык болбой жатат? Мисалы сиз деле айтып атпайсызбы? Аягы эмне болду белгисиз депчи. Да. Вот мына несколько лет. Себеби эмнеде мунун? Мындай да бир нече эле мыйзам чегиндеги нерселер да. Вот. ГКМБ, МВД айтты, прокуратура. Телевизордан көрсөттү кармагандын, анан ушундай чоң айып коюп атат. Так. Анан аягым немен бүткөндө айтыш керек да. Вот мисалы, биздин эгемендүүлүк майрамыбыздын алдында эмелерди телевизордан көрсөткөн.
бир 80ге жакын автомат, пистолет, тиги булар, бронежилет баарын көрсөтүп, анан жанагы кишилердин баардыгын кармадык деп айткан. Анан жанагы тирлерде баардык жерде айтылып атат, кандай болуп кетти, тиги бу деп. Анан тирлердин баары жабык экен азыр. Ошо тирлерден алдыбы, же эмне болду дейт. Анан ошо чоң маселени жаратып атат да. Бул бизден да сурап атат да, жанагы биздин коллегалар Казакстандан, силерде ушундай террористтер барбы? Бийликти базалап турган. Жанагында 80 автомат, жана пистолеттер, тиги бул деген чын эле чоң отряд. Бул чын эме мындай. Ошонун баардыгын элге жеткириш керек да, негизи эмне болуп бүткөн. Или мындан мурун дагы бийликти канча жолу базалабыз деп эмелерди камашты эле. Ошонун аягы менен бүттү. Биз деле революцияларды, эмелерди каалабаган кишилерденбиз. Мыйзам жолунда алмаш керек. Шайлоо боюнча, шайлоолор түзөтүш керек барын деп жүрөбүз. Ошонун аягы менен бүтүп атат. Ошонун баардыгын эметиш керек, аягына чыгыш керек. Анан мыйзамдуулук менен чыгыш керек. Анан жанагы эмени негизинен сот аркылуу ушунун эме отчет ошолордун баардыгын сот аркылуу бүтүрүш керек да. Анан отчет берип туруш керек. Кергесте айтып атпайбы? Мына ГКМБ Кумтордон көп акча төлөттү жана кустеризация менен депчи. Пожалуйста, жакшы иш кылып атышат. Кустеризация боюнча тиги бу. Бирок ошо акчалар каяка кетип атат, кандай? Кимдер ошо бизде кузуп аткан кишилердин көбү? Анткени мына сум боюнча сумдун жетекчилери тиги издөөгө алынды, тиги бу деле кийин алардын баардыгы эме болуп калды. Акталып кетти, тиги бу деп коюшту. Же банктар боюнча тиги банктын үстүнөн мынтет экен, тигинтет экен деп атты эле, кийин алар болсо спонсорский помощь берип атат, чоң тигинде мындай миллиону берип атат деп коюшту эле. Ошойдон тынчып калышты. Ушундай сөздөр көп да. А бул негизи бийликке жана сөз боло турган эмелер бул аброй алып келбейт да. Ошон үчүн тиги имиштердин баары кетип атканы ошодон да. Только любой өзүнүн сыйлаган мамлекетте отчет берет. И сот аркылуу бүтүрөт. Анан СИЗОдо отуруп алып, түрмөдө отуруп алып, анан добровольно берди деген болбойт да. Вот, допустим, жанагы эле Чыныбай экс-спикердин кыздары боюнча камап, анан кийин баардык банктарын тиги булар алды деп атпайбы? Ошо маселелер депутаттар эмеде көтөргөн. Парламентте Атамекен фракциясы ушу маселелердин баарын көтөрүп, жанагы банктарды кантип алганын, эмелердин баарын териштиришкен. Аны ошондо мыйзамдуу деп туруп кабыл алышкан да ошонун баарын. Ошондой кептер көп. Негизи Кыргызстанда любой күрөш ОПГ менен болобу, уюштурулган кылмыштуулук менен болобу, коррупция менен болобу, баардыгы мындай ачык болуш керек да. И мыйзам иретинде болот. Жакында мына Верховный соттун председатели эмеге кетти да. Отставка. Элдин баары айтып атат, эмнеге кетти бул деп. Жөн эле кетип калды. Бирок Акипресс жазгандай, аябай бактылуу болуп кетти деп атат. Ошондо сиздин пикириңизде ачык айкындык жок болуп атат, бул маселелерде, коррупция менен күрөшүүдө мисалы. Агай, анан ушу жогорку кеңеште көтөрүлүп жаткан дагы бир мыйзам долбоору бул жанагы Кыргыз өкмөтү медиа каражаттарында, ошондой эле социалдык тармактарда жалган жала жабуу боюнча мыйзам долбоорун киргизди да, сунуштап жатышат, жоопко тартуу боюнча. Негизи ушул мыйзам долбоору боюнча пикириңиз кандай? Эми биз Кыргызстанда эгемендикти алгандан бери мактанчубуз да, чет мамлекетке чыкканда, бардык жакка чыкканда, биз кыргыздар эң мону башка мамлекеттерге караганда биз ачык, демократиялык нукта кетип аткан, жарандык коомубуз күчтүү, журналисттерибиз бардыгы объективный жазышат,
бизди да тепкилейт, бирок объективный бардыгы жакшы деп ушундай нукмеге келгенбиз да мактан. Анан кийин бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда мындай карасаңар, бүт президенттер, бүт оппозициядан келген президенттер. Ошол эле Акаев болсо Масалиев менен тирешип келди. Анан кийин ага дагы свободная пресса керек болчу, эркин пресса, журналисттер керек болчу. Кийин ал камай баштады. Замира Сыдыковадан баштап СИЗОго отургузуп, криминалдын арасына отургузуп, сындырап. Анан кийин Бакиев оппозициядан келди. Ал дагы колдонду эркин прессанын бардыгын, журналисттердин бардыгын, жанагы неправительственный организациялардын бардыгын, так, жаранды коомдордун бар. Анан кийин ал дагы сындыра баштады, баарын коркутуп үркүтүп. Адан кийин убактылуу өкмөт келди. Убактылуу өкмөттүн шарапаты менен Атамбаев болду. Ал дагы кийин согуша баштады, баары сотко берип, азаттыкты сотко берип. Анан кийин өзү түрмөгө отуруп калгандан кийин ал кечирим сурады. Чыккандан кийин. Анан кийин азыркы бийлик, азыркы Сооронбай Жээнбеков дейм, албай, алны жөн эле күчтөп эле Атамбаев коюп койгон президент кылып. Бирок түштүктүн бардыгы 90% добуш берген. Анда унутпайлы, анда аябай колдогон. Эки бөлүнүп калган да, себер жагы Бабанов деп, статистикада мен эл билген жокмун. Анда жакшы колдошкон. Бирок бул админ ресурстун ошондо иштегени, ошондо дагы журналисттердин көбү экиге бөлүнүп кетип, аябай болгон. Бирок ал дагы эркиндик демеди, каяка барасың, кандай кимди колдойсуң, өзүлөр билет да. Анан кийин мына Жапаров келди бийлик. Ал дагы оппозиция болчу, выступлениясы бардыгы эмеден бүт эркин журналисттер, жана жарандык коомдор, правозащитниктер кандай колдоп жүрдү. Сотко чейин бар. Бүгүн анын жанындагы Садыр Жапаровдун, Ташиевдин жанында жүргөндөрдүн көбү жана бирөөсү алардын сотуна барган эмес. Сотуна барып, колдоп жүргөндөр эмес. Бардыгы башка жакта жүргөндөр, наоборот, жамандап жүргөн. Ошол эле азыркы жанагы биз айтып аткан милиция күчөтүп атпайбы? Алар болсо, алардын балдарын сабап, жана балдарын Ташиевди жаман көндүрөбүз деп, жанагы баласы дөңгөлөк урдаганга чейин көрсөтүп видеолорун. Ишо сот боло элек. Аларды көрсөтүп, ушундай жолго барышкандар да. Анан ушулар бүгүнкү күндө жанагы закон, аларды иштеп атат бардыгы. Азыр уже полковник, генерал болом деп жүргөн ошол балдар, сотрудниктер. Анан жана ГКМБД жатканда кандай эмес отношение кылышты эле. Ошонун бардыгы только жаранды коом и адам укугун сактаган правозащитниктер, журналисттер колдоп жүргөн. Ошо менен биз мактанчубуз да. А бүгүнкү күндө мына бүт мыйзамдуулуктун бардыгы, мыйзамдарды орусча айтканда ужесточенияга мындай алып келатат да. Анан кийин бир жаман нерсе, силер көп международный стандарт дебегиле дейт бардыгычы. Международный стандарт жок, кыргызский стандарт болот дейт. Анан кийин биздин рейтинг түшүп атат, международный уровеньде дегендей, ал рейтингти ким жазып атыптыр деп коюшат. Дүйнө жүзү жазайт аны, дүйнө жүзү. Мына кадыр 11 журналист боюнча бүт дүйнө жүзүндө бардыгы реакция кылышты. Өлкөн мамлекеттердин бардыгы. Биздин мына жетекчилер ошол жака барып мактанып жүрүшпөйбү? Биз Америка, Европага бардык, тиги Папа Римский менен сүйлөштүк. Алардын бардыгы Кыргызстанды осуждать этип атат. Мындай болбойт. Адам укугун сактагыла деп. Просто Россия менен Украина согуш болуп атканда ошо жагы биртке жардам берип атат да, мындайча ачык эле айткандачы. Ушул двойной стандарт болуп атат. И еще бир маселе, мына 11 журналисттин 4-өн соттоду, калгандарын оправдать этти. Бирок алардын бардыгы жанагы кемпирабадчылар
bir жыл 6 ай түрмөдө жатпады, так? И жанагы журналисттер 3 айдан жатышты түрмөдө. Булардын бардыгы бүгүнкү күндө бийлик соттун чечими кандай чыгат, это башка. Не себептен аларга мера пресечения бербей чыгарышпайды. Жана Байсалов айтпады. Булардын бардыгын это биз тарбиялап атабыз деп. Бийлик, аткаруу бийлиги эч качан тарбиялабайт. Мындай, булар уголовное наказание бере турган сот. Алар эметиш керек. А булар айтып атат, камап койгула, ошол жерде жатсын. И криминал менен эмелерди аралаштырбаш керек. Булар да кылмыш жазаган кишилер эмес да. И мына ошон үчүн бүгүнкү күндө кемпир-абадчылардын бардыгы оправдация этип чыкты. Бүгүн мына жүрөшөт, так? И жанагы журналисттердин 7-өө 2 ай жаткандар, алар да оправдация этти. За отсутствием состава преступления деп. А эми болсо МВД, жана ушуларды камаган МВД болсо, алар жоопкерчиликке тартыш керек эле да. Бирок тартылбай койду, потому что президент аларды колдоп койду. Себеби айтпады, жок дегенде буларга пробация бериш керек болчу, штраф менен чыгыш керек эле деп. Бул деген негизи соттун эмесине киргизишкендик да. Бул бүгүнкү күндө президент аткаруу бийлигинин эң башкы эмеси, мүдүрү негизи болду ошол эле. Ошол журналисттин экөө эркинен ажыратылбадыбы? Бирөө 5 жылга, бирөө 6 жылга, экөөнү пробация берилди. Негизи сот адилеттүү эле чечим чыгардыбы бул маселеде? Кандай дейсиз? Эми бул биринчи эле инстанция. Эми экинчи инстанция деле барат да, ошого чейин. Бирок мен жеке оюм негизи, мына мен өзүм 93-жылы 10 ай мени эң биринчилерден эгемендикти алганда мени камашкан. Ошондо саясий нукта камап, мен 10 ай ККМБде жаткам. Анан мен акталып чыгып, бир нерсени мен ошол жерден эметтим да, өзүмө, жүрөгүмө туйуттум. Мен чыккандан кийин кайта органга баргандан мен адилеттүүлүктү туу тутам деп мен чыктым. Мен эч качан даже душманым болсо дагы мен адилеттүү ага отношение кылам деп туруп, мен министерствону жетекчиликке чейин министр болдум. Эч качан мындай кама же мындай деп айтчу эмесмин. Анткени камагандан толк жок бул. Просто неотвратимость наказания деген бар, ошону кууш керек, ошо менен эмеш керек. Ар бир кишиге, жана преступникке, ар бир кылмышына жараша өзүнүн наказаниясы болот, так? А саясий иштерге органдарды вообще киргизиштерчү эмесмин. Ошондо Бакиевдин убагында иштеп калдык, бирок эмне себептен мен азыр эле иштеп калам да? Анткени менин позициям ушундай да. Мен кошоматтанбайм. Анан кийин жана мыйзамсыз жолдорго барып, саясий иштерге МВДны аралаштырчу эмесмин. Ошон үчүн мен 3 ай иштеп туруп эле кетирип жүргөм. Анан эмне себептен мен 2006 жылы органдан кеткем, ошодон бери органдарда иштей элек. Кийин губернатор болуп жүрдүк. Ошондо деле биз эмеге ушу мыйзамдуулукту баарын сактап жүрдүк да, кайсы жерде иштебейли. Анан жана тополоң болгондо ошто 2010 жылы мен 2 жума иштеп кеткем да. Ошону согушту токтотконго эле жардам берген эле баргам болгону. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, кемпир-абад маселеси боюнчачы 1 жыл 6 ай ошо камакта жатышып, анан эркиндикке чыгышпадыбы? Бирок эркиндикке чыккан менен алардын соту дагы деле уланып жатат да. Ушул боюнча кандай комментарий бересиз буга? Эми бул деген очевидный эле нерсе да, мында билинип турган эле. Булардын бардыгын кылтакка илип коюп, жана крючокко илип коюп, интервью бербеш керек, тегинтпеш керек деп эле мында подвешенном состоянии кармап турушат. Бирок бир нерсени бул деген бүтөт да. Бүгүн эмес, эртең все равно бүтөт. Кемпир-абадчылардын бардыгы саясатчы. Жанагы 11 журналисттердин бардыгы уже тоже саясатчы. Анан бизде Кыргызстанда айтат, азыр бийликке оппозиция жок деп айтат да. Бүгүнкү күндө мындай ачык чыккан оппозиция чын эле жок.
Бирок бул бийликке душмандары көп болуп калды. Душмандары. Жанагы кустеризациядан өткөндөрдүн бардыгы эмне? Буларга дос дейсиңби? Алар буларга душман болуп алды. Ошол эле кемпир-абачылардын бардыгы мен сүйлөгөнү менен эч качан алар кечирбейт жанагы бир жыл 6 ай жатканын. Ошол эле могу жаш журналисттер өмүр бою булар колунан калем түшүрбөйт. Ошон үчүн саясатка келгенде любой жаран айтыш керек өзүнө. Мен ким менен болбошун кармашам, бирок журналисттер менен кармашпайм. Бул анын профессиясы. Анткени журналисттен сен калемин эч качан ала албайсың. Ал сени түбүңө жетмейинче жүрө берет. Ошон үчүн саясаттагылар ачык болуш керек. Бардыгын ачык кылып, мыйзам жолунда жүрүш керек да. Анан ошондо бардыгы жакшы болот. А бирок кекчил болуп саясатчыда андай болбош керек. Негизи мыйзам жолунда эле жүрүш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана кемпир-абачылардын бардыгын эметип койду. Анан международный организациялар болушкандачы булар айтып атты: "Ой, бул прозападный, тиги бу" деп коюшат да калп эле. А силерге да кечээ прозападныйлардын баардыгы болушпады беле? Силер түрмөдө отурганда. Ошол эле эме Атамбаев мен Путиндин досумун, тиги бу деп жүрөт. Азыр каякта? Западта жүрөт, Европада. Кеп ошодо болот го. Просто эле саясат убагында айтып алышат да көп нерсени. Анан эмне кыларын билбей калышат. Ошон үчүн саясатта дос болбойт, только интереси деп ошон үчүн айтканда. Кызыкчылык деп да. Кызыкчылык болот. Агай, анан ушул кемпир-абад маселеси боюнча камалгандардын бири саясатчы Азимбек Бекназаров эми кайрадан камакка алынбадыбы? Бирок башка маселе боюнча да ал убактылуу өкмөтүн жетектеп турганда Бакиевтерге тиешелүү ячейкалардан акча чыгаруу боюнча камалганы белгилүү болду да. Ушуга комментарий бере кетсеңиз. Эми негизи менин жеке оюм бул боюнча убактылуу өкмөт бул коллективный орган. Бардыгы любой өкмөт коллективный чечим алып келет. Жалгыз эле ошол эле Бекназаров же бирөө чечим кабыл албайт. Тем более жанагы сөздөрүндө баарында көрүнүп турбайбы, что Бекназаров эч кандай ал жерде давай тигини акчаны жеп алалы, тиги бу деп наоборот мыйзамдуу жолго түшөлү, мыйзамдуулукту көрөлү деп атышат да. Ошол эле Сариев деле айтып атат. Мыйзамдууну кантебиз? Бир акча керек болот атат. Чын эле тияка жөнөтүшүбүз керек. Ошону кандай кылалы деп атышат. Бу жерде эч кандай эмеси деле жок. Мындай коррупционный схемалары, тиги бу жеп алды деген. Бирок бир нерсе бар да, мына Кыргызстанда бир чоң практика бар да. Кишини отургузуп коюшат. Бирок эч ким ага жооп бербейт. Не себептен ошол эле Куловду отургузгандар эң биринчи эч ким жооп берген жок. Кийин Кулов премьер-министр болуп жүрдү да. Эч ким жооп берген жок. Бир сот дагы жооп берген жок. Ошол эле Жапаров менен Ташиевди отургузгандар нечен жооп берген жок. Бүгүнкү ошон үчүн бүгүнкү күндө кызыкчылык негизи үстөмдүк алып кетет. Анан кийин бул пенде да киши айтат: мени жанагы Дубайга барганда Атамбаев айтып атпайбы Садыр Жапаровга: "Мен сени камап алсам, сен президент болбойт элең" депчи. Булар негизи ушуга того чиле мен отурбасам президент болбойт элем деп. А бирок мамлекеттик деңгээлде ойлонсоң, ушунун бардыгын сени незаконный камаган эмелердин бардыгын эметиш керек эле да, жазалаш керек эле да. Не себептен деп. Экинчиден Бекназаров боюнча. Бекназаров и так эле эмеде под следствием кемпир-абад боюнча. Ошо менен эле чыгарып коюп, жанагы манипуляция кылып коюшат кийин. Болду. Ошон үчүн бул отурат. Анткени жанагы эмне себеп болду кайра камаганына? Бул эгер бардыгы мыйзам мен оюмча бир эмелерди кат жазып атпады эле постоянно эле Бекназаров. Катуу жанагы чокоюңду унутпа деген аябай катуу сөздөр бар эле. Анан кийин постоянно эмелердин баарын жазып,
кылып аткан, анан кийин сүйлөшүү жолуна түшүп, анан тигинде мындай деп эметишип аткан. Ошо бир жеринде бир кандай механизм иштебей калды да. Эмне болгон механизм, эми жанында жүрбөгөндө билбейсиң да. Бирок результат мындай болду, что тиги Бекназаровду жалгыз эле отурусуп койду. Анда бардык мүчөлөрдү отуруш керек да. Убактылуу өкмөттүн баарын алып келип отурусуп койгула Бекназаровдун жанына. Андай болсо. Вот кеп ушунда да. Жакшы. Анан биз ушу жогоруда коррупция боюнча, ошол эле журналисттердин иши боюнча, кемпир-абад маселеси боюнча сүйлөшпөдүкпү? Негизи эле азыркы бийликтин мындай бараткан багыты кандай болуп атат? Менин оюмча, ушунун тегерегинде сөздөр чын эле Кыргызстанда аябай көп, бирок ушунун баардыгы элечи бир убакта эле эметип койсоң болот да. Өкмөттүн отчету менен ошондой эле пресс-конференцияда берип эле, анан Министерство финансов аркылуу эле мынча акча түштү коррупциядан, мынча эме деп эле отчет берип коюп эле баардыгын. Анан соттор жана пресс-релиз чыгарып атпайбы? Постоянно эле чыгарып турса эле, мындай айкын ачык болсо эле болду, сөздөрүн баары эле токтойт. А бирок бир жактуу пиар компания болуп атат да. Бир жактуу. Өкмөт тигини кылып атабыз, буну кылып атабыз деп эле баарын айтып атат, а бирок ачык болбой атат. Ошол эле, допустим, Кумтор маселеси боюнча. Кумтор маселеси боюнча элдин арасында ой ташип, Кумтор маселесинен көбүрөөк акчаны төгүп атыптыр мамлекетке дейт. Анда Кумтордон канча акчаны түшүп аткан деп кирсең, чын эле отчет жок. А мурун отчет берип турчу Кумтор. Агадыр бербей калды. Бир жылда бир беребиз деп коет. Сен мурункудай эле берип тургула. Адам бирдекеси кетип калмак беле. Ошон үчүн бизде общество ачык болуш керек. Бардыгы ошого жараша көнүп калган, ачык болсун деп. Ошонун нугунда кет. Анан мындай тигини сындырабыз, буну сындырабыз, тиги бу деген жол болбош керек. Негизичи бизде Кыргызстанда бийлик алмашып келген, бийлик алмашат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жогорку кеңеш болобу, президент шайлоо болобу, бардыгы алдыда да. Ошого жараша иштеш керек. Анын үстүнө оппозиция да болуш керек. Оппозиция болбосо болбойт. Анткени оппозиция кирип кетсе, подполье аябай эме да, жаман. Тарых деген ошол да. Ошол эле, допустим, Румынияда Чаушеску кандай эмеле строительство кылган, тигинде мындай эстерин убагында жакшы билип калдык го. Азыр оппозиция барбы бизде? Оппозициянын бардыгы эми бүгүнкү күндө ачык мындай чыгып эме жок. Анткени бизде Кыргызстанда всегда эме болчу да, мындай саясат сезонный да. Сезонный мындай өйдө ылдый болуп турат. Азыр элдин бардыгы өзүнүн турмушу менен жана жеке бүт эле эметип кетпедиби? Баалардын баары өсүп, инфляция болуп кетти, элге именно кыйналып жашап атышат. Тиги бу ошого жараша жанагы азыр тиричилик менен алек да бүгүнкү күндө мына жакында. А негизи Кыргызстанда оппозиция болгон и болот. Мен ошон үчүн айтам да, всегда. Оппозиция Кыргызстанда бул эл. Вот, допустим, Акаев айтпады, мени өз убагында Америка менен Европа кууп чыкты бияктан деп байт. Аны эл кууп чыккан. Ошол эле Бакиев айтып атат, мени орустар кууп чыккан, тиги бу деп, эл кууп чыкты да. Садыр Жапаровду эл алып келди бийликке. Ошондой эле кеп. Бизде Кыргызстанда эл аябай активный. Ошон үчүн тойлорго барганда, тияк бияка барганда мурункудай эле кеп кылып, кеп эмечи, бирок публичный пространствого чыкпайт да. А бирок негизи эмне себептен парламент, эме оппозиция болуш керек дейт да. Ушунун баардыгы ошол жерде эметиш керек, сөз болуш керек. Парламентте сөз болуш керек. Анан оппозициялар өзүнүн эмелерин өткөрүп туруш керек. Жана мероприятияларын. Ошондо. А если элге эле салып койсоң, эл бир күнү эмете берет да. Элдин арасында боло берет да. Анан кийин бийликке келгенде эле жана Атамбаев айтпады эле. Бийликке келгенде эле баары дракон болуп калат дегендей эмеге алып келбеш керек да.
эл тарапта болуш керек, элди бөлбөш керек. Мына азыр ынтымак ордону ачып, мына ынтымак болот, тиге буу деп атпайбы. Ошо ынтымак болуш үчүн калыс болуш керек. Калыс болуш үчүн бүт ачык болуш керек. Президент өзү кандай иштеп атат? Калыстык болуп атабы? Президент эми бүгүнкү күндө баары жака киришпеш керек. Негизи аткаруу бийлигинин башында тургандан бул жана сааттай болуп иштеш керек да. Ар бир эмеге нукта иштеш керек. Эмне себептен бүгүнкү көп кыйналган кишилер, адилеттүүлүктү, калыстыкты иштеген кишилер эки доска кайрылат да. Президентке кайрылат, и обязательно Ташиевке кайрылат. А эмне себептен Акылбек Жапаровго кайрылбайт, ошол эле министр МВДге, прокурорго кайрылбайт. Анткени бийликтин баардыгы бир киши колуна, эки кишинин колуна топтоп келгенде бул мамлекетти жана аткаруу бийлигинин баардыгы эме болуп калды да. Жана жогорку кеңешти деле жамандап атышпайбы элдин баары? Ким гана жамандабайт жогорку кеңешти? Ошондой эле болуп калды да, бар аткаруу бийлигин. Ошондо бүгүнкү күндө эки киши эле иштеп, бирок эки киши кандай жакшы иштебесин убактысы жетпейт да. Информация дагы бир тараптан эле келет да. Вот, допустим, Россияда, биз билебиз, мен Америкада билбегенден Россияны билебиз да. Россияда Путинге айтат, у Кремльде 3 башня бар деп коет. 3 башня. Это не от того, что жанагы Кремльде 3 башня, а чоң группировка бар, чоң эме саясий влиятельный группалар. Ошолор ар бирөө өзүнүн информациясын берет президентке. И президент ошонун баарынын Путин карайт и бир жыйынтыкка келет. Анткени ал президентте. А бир эле жактан келе берсе информация, анан кийин бийликтен кеткенден кийин ошол эле Бакиев, ошол эле Акаев, ошол эле Атамбаев не себептен айтат? Ой, мен ушу спецслужбаларга ишенип алып туруп талаада калдым дейт да. Болбойт анда, мировая практикада, дүйнө жүзүндөгү практика бар. Анан ошон үчүн Атамбаев түрбөдөн чыгып ыйлаптап кечирим сураган ошо да. Ой, жарандык коом, журналисттер, айланайындар кечирип койчу деген ошо да. Мен силерди эле уксам болмок эле, генералдарды укпай депчи. Алардын жумушу да, генералдар аны жаза берет да. Мен акыркы суроомду узатайын, агай. Негизи парламенттин ишине кандай баа бересиз? Парламент өзүнүн миссиясын так аткарып жатабы? Анткени социалдык тармактарда сиз жогоруда айткандай чындыгында эле күн карама парламент болуп калды, мындай парламенттин кереги жок, анан мыйзам чыгаруучу орган болуп калды деген пикирлер көп жазылып атат да. Эми мисал катары эле айтып коеюн. Эми туура баам берди да, эми Адахан Мадумаров. Биздин депутаттар дейт, бир эшикке кирип, экинчи эшиктен чыгып мандатын тапшырып койгон депутаттар дейт да. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште любой депутатты ГКМБга чакырып, бир жанагы экинчи жагына чыгарып мандатын тапшырып койсо, булар өзүнүн шайлоочулары менен, алардын шайлоочу 20 миң киши, жок дегенде 10 миң киши, ошолордун баары мандатын тыштап коюп кетип аткандай, булар обстановка жогорку кеңеште ошондой. И бирөөсү да жогорку кеңеште эмне себептен кетти, комиссия түзөлүү, мындай дебейт. Или жана управ делами президента Түменбаев жана депутаттын кабинетине киргизбей койгондочу. Ошонун баарын эл көрүп атат да. А негизи күчтүү парламент болуш керек, күчтүү аткаруу бийлиги болуш керек, күчтүү сот болуш керек. Ошондо анан мамлекет жакшы өнүгөт да, мындай эме болуш керек да. Альтернатива болуш керек да. Ошондо биздин парламенттин күчү кандай учурда? Эми күчү деле жок да азыр. Парламенттин күчү деле жок да. Жакшы агай, ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эфирде Политклиника медиасынын тет-а-тет программасы болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Сак саламатта туруңуздар.